Урматтуу Кыргыз Республикасынын президенти жана кыргыз элиме кайрылуу. Мени 6-күнү 1-2 жума мурда Ош базарынын тегерегинде жүргөн жеринден Аламединскийдин следовательдери Айбек, Адилет деген следовательдер көчөдө жүргөн жеримен эле кармап, түртүп, машинеге салып отургузуп, ыйлаганыма карабастан 2 балам менен, 2 кичинекей балам менен Аламединский робудага алып келишти. Аламединский робудуда ошол күнү Бакыт Асаналиев деген тергөөчү кирип, мен сени камайм, сен каякта качып жүрөсүң деген сөздөрдү айтты. Мен качып жүрбөй эле туруктуу жашаганга үйүм жоктугунан ар кайсы туугандардын үйүндө жүрүшкө туура келген. Менин телефонумду тартып алып коюшкандыктан менде телефонум жок, ар кимдин телефонун көтөрүшкө туура келди. Ал мен телефондорун алмаштырган, үйүн которуп качып жүргөн, изин суутканга аракет кылган деген жалаларды жаап, мени 1 күнгө камап коюшту. Жана мен эмчектеги балама карабастан, балаңды деген малюткага өткөрөбүз деп коркутуп, байкемдер 1 күн карашты. Ошентип менин 1 күн ичинде тамеки сасы, туалет жыттанган бир асты бетон кайдан эмеси бар, жата турган жери бар. Комнатада камерада жалгыз кармашты, 1 күн кармап. Эртеси санкцияга алып барабыз деп сотко алып барып, соттон телефонуна Кыргыз Республикасынын конституциясына каршы келе турган жана анын коопсуздугуна зыян жеткире турган сүрөттөрдү көчүрүп алган деген айыпты коюп, 299-берененин 1-2 статьялары менен мени соттогонго соттосун деген нерсени чыгарып берди тергөөчү. Бакыт аттуу тергөөчү, милициянын лейтенанты. Жалган жала менен мени үй камагына чыгарышты. Үй камагынан кийин чыгаргандан кийин ал жерде менин мичиркамды, балдарымдын мичиркасын, менин паспортумду алып калышкан. Ошол күндөн бери балдарым кусуп, 2 күн кусуп, аябай жаман болушту экөө тең. 2 күндөн кийин алардын иштери өтүп баштады. Чоң балам да кичине жакшы болуп калды эле. Кичинекей баламды мына бүгүн 1 жумадан бери ишине кылып болбой, уже бүгүн инфекционный больницада жаттык бүгүн ишине кылган. Мурда дагы бир видеоролик чыгаргам. Ошол видеоролик чыгаргандан кийин мага жардам бергендин ордуна кайра чычалап, күч органдары башка робудудан кайра менин үстүмөн иш козгоп, издеп, мени кармап алып кетип атканда, биз жардам беребиз, сени бирөө камап коймок беле, сен барышың керек деп мени алдап, ал жерге алып барып алып, кайра ал жерден 1 күнгө камап коюп, качып кетти деген нерсе менен. Кайра мага ошол жерде мындай сөздөрдү айтып жатышат. Сен жөн эле жүрө бербейсиңби? Сен башыңа бирөө балта менен чаап атабы? Сен эмнеге видео кайрылуу кыласың? Ошентпей эле тынч эле жүрө берсең, мына бул иштер болбойт болчу деген сөздөрдү айтып жатышат. Демек, биздин укугубуз корголуп аткандыгы жөнүндө элдерге кайрылсак, бизди кайра ушинтип басып коюш керекпи алар? Эмнеге элге кайрылганга, өзүмдүн мнениемди айтканга менин укугум жокпу? Бүгүн мен мичиркаларымды таппай, буга чейин мичиркаларымды таппай, каякка калды деп бүгүн эстеп, сот күнү сотко алдырышкан. Ошол жакта калган мичиркамды адвокатка чалсам тергөөчүгө чалып, анан сотто калып кеткендигин айтып, бүгүн эртең менен сотко барып, мичиркаларымды алайын десем, бүгүн саат 3-тө сенин сотуң болот дейт. Буну кандай түшүнсө болот? Адвокатка чалсаң, адвокаттын кабары жок. Же оперлер чалбайт, же кагаз келбейт,
же кат жазбайт. Булар эмне эч кандай понятойлору жок эле, эч кимди чакырбай эле, мени көчөдөн кармап келип алып эле соттой эле кайра камай беришеби? Өзү закондо кандай ушу көчөдө бирөөнү эле кармап барып эле соттой эле камап отчетторуна кетирип ушундай боло береби Кыргыз Республикасынын конституциясы? Же өзгөрүп кетти беле ушундай болуп? Бул сотту кандай түшүнсө болот? Адвокатыма чалсам, эмнеге мындай болду десем, билбейм, менин да кабарым жок. Чалып, эмнеге андай болуп калды десем, өздөрү дагы билбейт экен оозун ачып деп жооп берди мага. 15-марттан бери биздин тынчыбызды алып, квартирабыздан да чыгарып, квартирабыздан чыгарганы аз келгенсип сен качып жүрөсүң деп кайра бизди камап, мен айырга жок квартирадан чыгышка туура келип атса, башка квартира чыкпаса, башка квартирага чыкканга мүмкүнчүлүгүм болбосо, балдарымдын оорусунун айынан канча алышып жүрөм. Эмнеге бизди мынчалык тынч койбой, мен өзүм кичинекей балдарым менен бир 2 балалуу алсыз аял болсом, өзүм медучилищеде окуп жүрүп, 2 балам менен окуума жетишпей, окууларыма да жетишпей, окуум да токтоп калды. Мен кандай Кыргызстандын коопсуздугуна шек келтире турган иш кыла алышым мүмкүн? Ким ишенет буга? Сокур киши да ишенбейт мындай нерсеге. Эмне өчүңөр бар эле менден? Мен эркекмин деген. Тарыхта болгон Салахаддин Аюби деген бир аялдын намысы үчүн Иерусалимди фатых кылган Салахаддин Аюби бир аялдын намысы үчүн бүткүл армияны көтөрүп, ошол адамдын намысын коргогон. Бүгүнкү күндө аялдардын намысын коргой турган кандай ким бар? Кайсыл укук коргоо органы коргой алат? Мен бардык Сооронбай Шариповичке, фракция жетекчилерине, прокуратурага, ички иштер министрлигине бардыгына кайрылып калгам. Буга чейин 2 жолу кагаз жүзүндө кайрылдым. Ушул мени кайрылууларыма көңүл буруп, менин ишимди карап, ушу делолорду жокко чыгарып беришиңиздерди жана бул делолордун үстүндө иштеген тергөөчүлөрдүн үстүндө мыйзам чегинде чара көрүшүңүздөрдү өтүнөм.